Сузак айыл аймагынын Кыржол жана Кыз Көл айыл аймагынын Көк Булак айылдарында бүгүнкү күнгө чейин окуучуларды мектепке жеткирүүдө түйшүк жаралып келген. Анткени аймакта мектеп жок болгондуктан алыскы жана жакынкы окуу мекемелерине ташууда кооптулук орун алып келчү. Эми көйгөйлөр артта калып, жергиликтүүлөр кичи автобуска ээ болушту. Проектinin alkağında bizge şu maşinalardı nasip kılıptır, Kudayım beriptir. Bu maşinamız baldarımızı köp taşıp kızmatını kılıp jüreversin. 10 kilometre alыстыкта балдарды собственный машина менен алып барат элек 3 рейс 4 рейс жасап. Мына бүгүн кубанычыбыз койнубузга батпай турган убагыбыз. Биз не дейбиз, бардык ушу коомчулук долбоордун негизинде болгон үчүн ушу Аристин эксперттерине бардыгына биз терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Ар бир айылдан фокус топтор өткөрүлүп, ушул маселени көтөрүп чыгышкан. Жаш балдарга мектепке барууга маршрутка алып берсин деп, ошол алкагында бул маршруткалар сатып алып келинди. Бул күнү унааларды айыл аймактын өкүлдөрүнө тапшырышты. Эми алар окуучуларды мектепке ташууда кызмат көрсөтүшөт. Жаңы жылдын алдында карапайым калк үчүн чоң белек болуп турат. Муну жергиликтүү жетекчилер дагы колдоого алышкан. Бул Сузак айыл өкмөтүнүн Ташакур участкасынан каттаган балдар 8 километр мектепке келет эле. Бүгүн ошолорго дагы кичи автобус берилди. Анан Көк Булак айылы дагы Кыз Көл айыл өкмөтүндө. Бул дагы ошол алыскы аралык болгондуктан кичи автобус берилип, бүгүн ошол эки айыл өкмөткө тапшырып берилди. Эми булардын ошол окуучуларды мектепке алып кетүүсү камсыздалат. Аристин жергиликтүү жамааттарды колдоо Кассамин долбоору аркылуу жалпы 19 айылда иш жүргүзүлгөн. Анын биринчи этабында электр энергиясы менен камсыздоону жакшыртуу багытында иш алынып барылып, калктын бир топ муктаждыктары чечилген. Экинчи этабында болсо айыл элинин зарылчылыгына жараша маселелер тандалып алынып, ушул унаалар ыйгарылгандыгын адистер белгилешет. Жалпы суммасы ар бир микроавтобустун жалпы суммасы $36.000 тегерегинде туруп атат. Ошондо $72.000 эки микроавтобус, жаңы микроавтобус алынып берилди. Бул бүгүнкү күндө ошол айыл өкмөттүн балансына коюлуп, анан ошол айылдык инвестициялык ассоциациясынын карамагына оперативдүү башкарууга берилет. Булар ошол мектептин администрациясы менен айылдын тургундары менен биргеликте келишимди түзүшүп туруп, анан ошол мектептин окуучуларын ташып неме кылышат. Кассамин долбоору мындан ары дагы өз ишин улантат. Жергиликтүүлөрдүн көтөргөн көйгөйүнө жараша калк муктаждыктарын чечип келишүүдө. Нара Жапарова, Жанзак Нурдавлет уулу, Жалал Абад шаары.